Ova kızım. Kaçan gelesmişsin Gümüş sağlıklı. dükkanda varam kızım. Bugün LTR gelip tartıp getirip forma berip giyip düşürtüp formanı çeşip alıp koydu. Forma yok hiç kimsinde. Ушул жылдын 17-апрелинде Жалал-Абад облусунун Сузак районундагы Кыргызстанда алгачкы ирет коронавирус илдети жуккандыгы аныкталган жарандар жашаган аймактагы санитардык карантиндик постто турган милиция кызматкерлери тийиштүү коргоочу костюмдары, тамак ашы, дагы башка зарыл каражаттар менен толук камсыз болгону тууралуу ЛТР мамлекеттик каналынан маалымат берилген. Милиция кызматкерлеринде мамлекет тарабынан көңүл буруу жакшы, бардыгы жакшы, тамак аш, транспорт каражаттары баардыгы чечилген, баардыгы жакшы. Андан көп өтпөй социалдык тармактарда мамлекеттик канал аркылуу көрсөтүлгөн маалымат чындыкка дал келбеши тууралуу айтылган бул видео тараган. Муну постобуз Благовещенканын 4 көчөсү, главный. Бugün LTR келип тартып кетирип форма берип кийип түшүртүп форманы чечип алып койду. Форма жок эч кимсинде. Форма 3 мал тамак аш деген тема ал. Жалган жашык. Эч кимсинин формасы жок мына. Өздөрүнүн алган формасын кийип эле жүрүшөт. Маска деле жок. Андан соң Жалал-Абад шаары жана Сузак районунун комендатурасынын маалымат кызматы бул видео тууралуу түшүндүрмө берип, андагы маалымат толугу менен жалган жана атайын уюштурулган каралоо экенин билдирген. Ал эми видеону тартып тараткан кызматкерди аныктоо, ага мыйзамдуу чара көрүү иштери жүргүзүлүп жатканы маалымдалган. Апрелден бери ушул карантин башталгандан бери ушул жактабыз. Постордочу. Бул жигит дал ошол видеону тарткан кызматкер. Аны Ички иштер министрлигинин Жалал-Абад облустук башкармалыгындагы ички коопсуздук кызматынын сунушу менен облустук милиция башчысы кызматтан кетирүү буйругуна кол койгон. Кызматкер бул окуялар боюнча төмөнкүлөрдү айтат. Карантин башталгандан бери ушул жактабыз. Постордочу. Кеч барабыз поско. Эртең чейин. Разводко катышабыз кадимкидей эле. Бөлөт мына постторго бөлүнөсүңөр депчи. Посттун алдында ошо перчатка, антисептик, масканы берет, бир данадан. Масканы антисептик куюп берет, перчатка берет. Андан кийин тушенкабызды берет, тамак ашыбыздычы. Спонсорский жактан болсо керек эле тамак аш биринчи. Ошентип берип атышкан. Андан кийин эле ошо беркинде форманы сүйлөшүп койдук деп аткан. Комендант менен ким менен сүйлөшкөнүн билбейм, бирок форма беребиз деп аткан. Эми биздин да үй бүлөбүз бар да чынына келгенде. Күндүк үйгө барабыз. Өзүбүздүн коопсуздугун караш керекпиз, ден соолугубузду. Форма жок. Ошо берки форма менен келебиз, берки форма менен кетебиз. Үйгө кирип кетип атып, балдардан алысыраак, үйдөгүлөрдөн алысыраак болуп, кийимди жаябыз. Күнгө коюп коебуз. Жуунуп чыгып, алысыраак болуп, бала чакага эми жакындай албай жүрдүк башында. Бир күн ошо тартып кетти ЛТР. Тартып кеткенден кийин мен тартып, ушундай форма кийип атасыңар деди, андай форма кийбей атабыз. Берилет деп берилбей калды. Деп сүйлөгөм да жерде. Бул түнкү сменада кызмат өтөгөн. Түнкү сменада кызмат өтөгөндөргө ошол кызмат өтөгөн жеринде элдер менен контакт аз болгондуктан алар атайын коргонуучу каражаттар кийген эмес. Себеби 9-тан кийин билесиздер, комендант саат башталып калган. Ага чейин 8-ден башталып жүргөн, кечки саат 8-денчи. Ошо комендант саат башталгандан баштап элдер баардык үйлөрүндө болуп, блокпостторго эч кандай контакт болгон эмес дагы түнкү смендегилер коргонуучу каражаттарды, кийимдерди кийген эмес. Негизи кийимдерин да, бирок албетте бет кап, кол каптар кийип турушкан. Бул видеодо коргонуучу каражат кийими жөнүндө, костюм жөнүндө сөз болгон. Экинчиден, жалпыга маалым болгондой эле, ал жерде күнүнө 3 жолу ысык тамак деген сөз болгон. Бул кызматкер өзү негизи жалпы эле 2 сменде иш алып барышкан. Муну баса белгилеп коюшум керек. Эгерде 2 сменде иш алып барып, анан 12 сааттан кийин ал кызматкерлер үйүнө барып эс ала турган болсо, кайра кызматына келип аткан балда ал үйүнөн тамактанып келиш керек. Анан бир жолу бизден тамак берилет. Ошон үчүн бул кызматкерде андай маалымат болгон эмес. Ал кызматкер өзү 10-12 саат кызмат өтөсө, ага 3 мал ысык тамак берилбейт. Ал кечинде жумушка келет, үйүнө тамактанып келет.
түндө бир жолу ысык тамак берилет. Андан кийин эртең менен жумуштан чыгып барып эс аларда, андан үйүнөн тамактанат да. Ошол эле учурда башка биздин блокпосттордо куралдуу күчтөр тарабынан кызмат өтүп атышат. Алар 24 саат бою турушат. 24 саат турган кызматкерлерге 3 мал ысык тамак берилип атат да. Тасма тараган соң бул кызматкер Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгына чакырылган. Чакырганда ушу начальник СБга кирдик. Кирип видеону сен тарттыңбы деди. Ооба дедим. Чынын эле айттым, эмесин. Мен эмес деген жокмун. Мен десем ушундай болуп тергөөбүлүктөн бизге эме болду. Выговор берет ойлогон элем менчи. Анан кийин түшүнүк кат алып, кандай болду толугун жазып айтып бергем. Андан кийин мен ойлоп аткам, неполный берет депчи. Десем андай эмес, иштен четтетип койду. Азыркы учурда. Анан кийин кечке күттүм. Кол койдум, тааныштым деп туруп, не согласен болуп жазып койдум. Анан мага бир экземпляр бериш керек эле, копиясынчы. Сурасам бербейбиз деп койду. Начальник СБга кир деди, начальник СБга кирдим Төлөнөкөдөн. Кирсем ал дагы берилбейт дегенде кылып койду. Анан кийин начальник кадрга кирдим. Кол койдум дедим. Кол койдум, бериш керек эле го десем, Төлөнөкөң ошо сунушту чыгарган, ошо деди. Иштен четтеткен, иликтөө жүргүзгөндө Төлөнөкөң. Ошого барасың, аласың деди. Барганда бербей койду эле. Анан кийин чыгып келе бердим. Приказ азыр чыкты. Кол коюп, удостоверение тапшырышым керек эле, мен барып айтам азыр. Мага бербей койду. Мен неге дегенде сотко барып арызданышым керек да. Ал кагаз менен барыпчы. Кызматтан кетирилген тартип сакчысы өзүнүн күнөөсүн да билет. Күнөөм жок. Чындык акыйкатты айтканым эле болду да азыр. Чынына келген 12 саатка бир одноразовый маска алып болбогон нерсе да. Мен өзүм жаныма оор эмес маска алып койгом, башында эле. Ошо маскаларды колдоном. Күнүнө жок дегенде 5-10 же 4-төн иштетем. Чынын айтканда, калыңырактарын алып коюп койгомун, одноразовыйларды. Бир маска өзү 2 саатка жетет. 12 саат постто турсак биз, бир маска менен тура албайсың. Кызматкерлер смена алмашуу маалында тартылган видео. Андан сырткары бул монтаждалган, 2 бөлөк тартылган видео, аны жакшы билесиздер. Бул монтаждалган. Ошондуктан ушулар кызматкерликтөө учурунда ушулардын баардыгы аныкталган. Себеби кызматкер бул адашып болбогон маалыматтарды атайын бирөөлөрдүн айтышы боюнча ошону тартып, комментарий берип койгон да. Корутундунун кызматкерликтөөнүн корутундунун негизинде 28 апрель күнү Жалал Абад иштер башкармалыгынын өздүк курам боюнча буйругу чыккан. Ал жерде кызматкерликтөөнүн натыйжасында өзүнүн функционалдык милдеттерин аткаруудан четтеп, жумушка жөндөмдүүлүгү жоктугун, өздүк курам арасында кадыр баркы жок экендигин, элеген кызматына татыктуу эместигин көрсөткөндүгү жана коомчулукка жалган маалымат таратып, ошол эле учурда өзүнүн кесиптештери арасында ага карата терс жаратып, ой жаратып, ага болгон ой пикирлерин өздүк курам арасында сын пикир жаралып, туура эмес маалыматтар тараткандыгы боюнча алар ошол жерде ушул 30 күндөн ашык кызмат өтүп жаткандыгынын беделине, ошолордун кызматына карабастан бирөөлөрдүн буйругу менен ушинтип видео тартып жибергенине аябай терс пикирлерин билдиришти өздүк курамы кесиптештери. Натыйжада Кыргыз Республикасынын бир топ мыйзамдарын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин буйруктарын, андан сырткары Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдары жөнүндөгү тартиптик уставында каралган талаптарды одоно түрдө бузгандыгы үчүн милициянын сержанты Ойдонкулов Бектур Бекбулатович милициянын кайгылуу күзөт кызматынын өзүнчө ротасынын милиционери кызматынан бошотулган. Бул маселелер боюнча башка тартип сакчылары кандай себептен айтып чыкпады? Жана сиздин бул кадамыңызга кесиптештериңиз кандай реакция жасады деген сурообузга мындайча жооп узатылды. Кээ биркилер айта албайт, кээ биркилери көбү кандай айтсам жарым эле
ошону туура эле кылыпсың деди. Жарымы унчуккан жок, эми айткысы келбейт. Анан кийин айлыкты да кошуп сүйлөп койбопсуң деди. Айлык кандай болду? Айлык кадимкидей эле, анан 3 эселен берилиш керек деген айтылып атты, бирок ал нерсени билбейм азырынча. Берилек. Дагы бир маселе бул кызматкерди жумуштан кетирүү буйругун Ички иштер министри бергендиги айтылганында турат. Бирок бул маалымат четке кагылды. Жок, андай эмес. Эч кандай албетте бул анын өзүнүн жеке ою, тарапташтардын ою болушу мүмкүн. Бирок кызматтык иликтөө бизде ичкиликтөө кызматы бул бөлөкчө өзүнчө бөлүм. Эч кимге көз каранды эмес, тиешеси жок. Андыктан мен ойлойм, алар объективдүү, туура чечим чыгарышты деп ойлойм. Маселе боюнча жумуштан алынган кызматкер иликтөө иштерин кайра башынан карап чыгуу керектигин айтат. Болбосом карабаса, сотко чейин барып арызданганына даярмын. Сөз болуп жаткан тартип сакчысы 2017 жылдан тартып ички иштер органдарында кызмат өтөйт. Үй бүлөлүү, атасы кайтыш болгон. Апасын жана үй бүлөсүн жалгыз өзү камсыздайт. Акыйкаттык болсо, ушу иште караса биздин балдарды жакшы болот эле. Көтөрмөлөсө, эми мен ушу иш менен үй бүлөнү багып аткандан кийин, көчөнүн коопсуздугун карап аткандан кийин Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Замирбек Тойчубаев, Регион.